бизде кыргыздар саат 12-ге чейин уктагандар көп Кыргызстандачы. Айына 2-3 миллион долларларды табып турушат да. iPhone 7 менен эле тартып миллион деген просмотрларды алып жүргөнбүз да ошо. Учурда YouTube тармагы абдан актуалдуу болуп турган кези, дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда болбоңуз, сиз телефон колобу тартып YouTube'га жүктөп акча тапсаңыз болот. Буга ишенбесеңиз, мен алдымда отурган инсан бул көп жылдан бери YouTube тармагында иштеп, кол астында мен деген таланттуу жаш уландарды топтоп, учурда ийгиликтүү иштеп келатат. Анын 4-5 каналы бар, миллиондон ашык катталуучулар бар. Буюрса ийгиликтүү иштеп келе жаткан биздин жаш ишкер Нурсултан Медеткулов агайыбыз менен бүгүн маектешебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз YouTube'га Курман Жолдошов деген биздин байкебиз бар, ошол аркылуу келип калдык. Алгач менин дос балам ошо Курман Жолдошовдун бир семинары уюштурулган экен, ошол жака барып, анан ал киши үйрөнүп, кийин ошол дос балам мени чакырып калды. 2016-жылы баштаганбыз өзү. Аябай бир 2 жылдай киреше таппай кыйналып көп мээнет кылдык. Бир 3-4 киши менен команда болуп инвестор катары эме кирген болчумун да башында. YouTube'га мындай бир 3 баланы командага алып, аларга акчаларын төлөп берип, айлык акысын төлөп, анан анимацияларды жасатып, ошо бир 2 жылда иштеп көрүп аттык, анан иш болгон жок. Эми 2 жылда иш болбогондон кийин коюм бир нерсени туура эмес кылып атабыз окшойт да, ошо мен башка жумуштарымды жыйыштырып, башоту мен ушу YouTube'га өзүм кириштим. Анан ошондон кийин ушул 2018-жылдары алгач кирешелерибизди табып, ошо жакшы ийгиликтерге жетише баштадык. Ошол кандай эмелер кетип атыптыр? Сиз айтып атпайсызбы, ошол балким бирдем сени туура эмес кылып атырбыз деп. Неден ката кетиши мүмкүн? Же балким башотуңуз менен кирген эле жетишпей аткан бекен ошол убакта? Өзү башында мындай видео материал жасаганда, контент жасаганда опыт болбогон үчүн жакшы эле көрүнөт да көзгөчү, аябай сонун эле болуп аткандай көрүнөт, башкалардыкынан айырмады эле көрүнбөгөндөй да. Анан кийин бара-бара тажрыйба пайда болгондон кийин көрө баштайт экенбиз. Анткени мен бир учурлар болду, кадрын ар бир сүрөттү карап талдап чыккан убактарым болгон да. Ошондо мисалы биринчи, бир 3-4 секундада уже завязка берип коюшубуз керек, мындай удержание болуш үчүн кызыктуу, динамичный болуш керек. 2-3 секундада бат кадрлар алмаштырып туруш керек. Мынакей ушул сыяктуу катачылыктарыбыз болгон экен. Аны ошо башотум менен өзүм киришип, өзүм ушул видеолорду текшерип баштагандан кийин эме ийгиликке жете баштадык. Реалдуу деги эле YouTube'дан акча тапса, канча акча тапса болот экен, ачык эле айтсаңызчы. YouTube'дан алып акча тапса болот. Бизде Кыргызстанда бир канча ийгиликтүү студиялар бар азыр, дүйнө менен иштеп, ошол эле немис аудиториясына немис тилинде, испан тилинде, түрк тилинде жана башка дүйнөнүн тилдеринде ошол мамлекеттерге ылайыкташтырып контент жасап аткан студиялар бар. Арасында биз дагы барбыз, биздин дагы анимациялар ошол немис тилинде, англис тилинде, испан тилинде, ошо ар кайсы тилде берилет. Анан YouTube бул эме рекламодательдерден акча алат биринчи. Акча чогултуп алып туруп, рекламасын биздин видеолорго размещать этет. Анан ошол размещать этилип, ошол рекламалары зрительдерге көрүлсө, ошол рекламадан түшкөн акча менен биз менен бөлүшөт да, авторлор менен. Ошолдон улам бизге киреше катары акча түшүп турат. Акча тапса болот. Дүйнөнүн эң ийгиликтүү каналдары айына 2-3 миллион долларларды табып турушат да. Мисалы детский каналдардан Коко Мелон деген бар, же болбосо мынакей Татарстандык бир команда бар, жанагы Эдми Трум деген каналдар, 1-2-3 Go деген ошол каналдар айына бир канча көптөгөн миллион долларларды табып турушат да. Бул бир командада 1000 киши иштейт, чоң ийгиликтерге жетишип атышат. Анан площадка катары бир эле YouTube колдонулбайт, ошол эле Facebook'тан, Instagram жана башка социалдык тармактардан да акча тапса болот. Биз жасап аткан контентти ошо түрлүү соц тармактарга жүктөп, ошол жактан аудитория топтогон аракет кылабыз да өзү. Бизде командада
жыйырмадай киши болуп калдык. Алдан тышкары фриланста иштеген жумушчулар бар, иштешип турган. Алар ошол эле Германияда отурат же Южный Африкада отурган, ушинтип Мексикада отурган, чет өлкөдө отуруп биз менен иштешкен дагы фрилансерлер бар. Демек бизде жакшы эле өнүккөн. Бизде Кыргызстанда бул тармак аябай жакшы өнүгүп келатат. Бул аябай сонун көрүнүш менимче. Анткени ошол эле убагында Тайванда, Таиландда же Украинада аябай блогерлер көп болчу YouTube'да. Азыр болсо мынакей кыргызстандык блогерлер, авторлор Кудай кааласа YouTube'га кирип өздөрүнүн таланттарын, продукцияларын тартуулап, мындай ийгиликке жетишип атышат. Телевидениянын доору бүткөндөн кийин ушул анимациянын доору башталат, интернеттин, IT технологиянын доору башталат деп башталдыбы азыркы учурда? Ооба байке, менимче IT анын ичинде ушул креативдүү индустрия жана контент жасоо бул актуалдуу болуп кала берет. Анткени канчалык роботизация болгон күндө дагы, канчалык автоматизация болгон күндө дагы развлеченияга, жанагы искусствого спрос кала берет да. Адам баласы кызыктуу контент көргүсү келет дайыма. Азыр бүт бардыгында телефон жанагындай гаджеттер көбөйө баштады. Бул гаджеттер аркылуу видео көрүшөт. Ошол видеолорду биз Кыргызстандан отуруп жасап дүйнөгө чыгарып турсак, менимче чоң мүмкүнчүлүк. Анан IT тармагынын Кыргызстандагы дагы бир мен байкаган мүмкүнчүлүктөрүнүн бири, бизде часовой пояс саат +6 деп коелу, ортодо турабыз да. Биз эрте менен туруп жапандар менен, кытайлар менен, Сингапур менен, Малайзия менен иштешкенге дагы жетишсек болот биздин фрилансерлер. Анан кийин ошол эле учурда кечкисин Америка, Кошмо Штаттар, Европа, ошол мамлекеттер менен да иштешкени жетишсек болот да. Бизде артыкчылыктар көп, таланттуу жаштарыбыз дагы көп. Аниматорлордо ар бир сүрөт тартып, аны кыймылга келтириш оор деңизчи. Бирок ошол эле YouTube тармагына киргизгенден кийин анын эмгектери канчалык деңгээлде акталат, айлык маянасы канча сомдо түзөт, эгер сыр болбосо? Канчалык көп анимация жасалса, канчалык объем жасай алса, ошончолук кирешеси көп болот. Канчалык көп жасаса, бизден дагы премияларыбыз бар, кошумча дагы төлөп бермебиз бар. Анан жок иштебей, башка жака дагы алаксып, азыраак иштеп калса, соответственно, азыраак алып калат. 20 000 сомдон 40 000 сомго чейин орто эсеп менен айлык майын алып турушат. Бул ошо биздин командада иштеген балдар. Жасап аткан продукция ушул бир компьютерде отуруп эле жасашат. Анан алдан тышкары азыр съемка менен иштеп баштадык. Үйдөн дагы иштеген балдарыбыз бар. Үйдө отуруп бизге ушул анимация материалдарды даярдап жөнөтүшөт. Жалпы каналдарыбыздын подписчиктеринин саны эсептесек бир 3 миллиондон ашып 4 миллионго жетип калды. Бул эми арасында 100 000 подписчиги бар, 800 000 подписчиги канал бар. Ушулардын бардыгын эсеп менен чогултуп эсептесек, где-то 3 миллион, 4 миллионго жакындап калды, 3 миллиондон ашты. Алардын бардыгы ушул балдар үчүн даярдалган контентпи, каналдарбы же башка дагы багыттагы каналдар барбы? Детский контентти тилекке каршы бул 2020-жылдын башынан баштап токтотууга туура келди. Анткени киреше аябай түшүп кетти. Биздин жумушчуларыбыздын, командабыздын ошо расходторун жаппай калды. Ошондон улам биз подростковый жанагы развлекательный тематиканы өздөштүрө баштадык. Бир 5-6 айда аябай кыйналдык. Доходко чыга албай, командабыздын расходторун эптеп жаба албай кыйналып отуруп, анан кийин бир 5-6 ай дегенде ошо кирешеге чыктык. Балдар тематикасында детский контентте аябай просмотр көп болчу. Мындай чоңураак аудиторияга просмотр азыраак болот экен, көрүүчүлөр аз экен, бирок ошол эле учурда кирешеси жакшы экен. Турцияда бир форумда болуп калдык. Ошол форумда WhatsApp ишканасы менен анан Pegasus авиакомпаниясынын кирешеси жанагы салыштырма болуп калды да. Pegasus'та 1000 деген ишчилер бар экен, канча деген самолеттор бар, техникасы бар. Анан жанында WhatsApp ишканасы бир 50 же бир 200 эме жумушчусу бар да. Анан
экөөнүн оборотун жанакы эмесин бааланганын салыштырсак окшош болуп чыкты да. Тиги Pegasus дагы мисалга бир 20 миллиард доллар болсо, WhatsApp'тын дагы ошол 20 миллиард долларга бааланат экен да. Биринчиден ошол багытты тандаш керек. YouTube'дан карап эле ошол эң просмотры көп болуп аткан багыттарды тандаш керек. Анткени жакшы материал жазсаңыз да, бирок ал контенттин көрүүчүлөр аз болсо, киришеси да аз болот деген сөз да. Ошон үчүн көрүүчүлөр көп, просмотры көп алган тематиканы тандаш керек. Анан ошол видео жасаш керек. Эме жанакындай кымбат техника, ушул сыяктуу муктаждыктар деле жок. Биз iPhone 7 менен эле тартып, миллион деген просмотрларды алып жүргөнбүз да. Ошон үчүн телефонубуз менен эле, биз уюлдук телефонубуз менен эле баштап, өз каалаган ошо тематикаңызды тандап, аракет кыла беришиңиз керек. Анан жанакы детальдар бар. Google AdSense дегенди ачыш керек, анан канал ачыш керек. Эми ал мындай процесстеги жеңил эле нерселер, аны билип алыш оңой. Основной ушул контент жасаш керек. Анан ошо багытты тандаш керек да. Тармактар аябай көп, биз билбегенди көрүп аткан, бирок биз пока аралашпай атканда тармактар аябай көп. Биз кылып аткан тармактардан ушулар эле. Кыргызстандыктар деп койсом болот, аябай творческий адамдар болуп келишет экен. Анын себеби сураштырып келсем, тиги илгери ошол эле Пушкин болобу, же ушул эле аябай ийгиликтүү тарыхтагы адамдар көбүнчөсү ошо бош убакты болуп, кишилер менен көп жолугушуп, анан изденип отуруп, ошондон улам жанакындай произведениялары пайда болгон экен да, ортого чыккан экен. Анан бизде кыргыздар саат 12ге чейин уктагандар көп Кыргызстандачы. Убактыбыз бош да. Мен өзүм Германияда билим алып келгем, окугам. Ал жакта биздеки мындай расписание менен болчу да. Саат 7ден 8 мүнөт өткөндө автобусубуз келет. Бара отурабыз. Сабагыбыз мынчада бүтөт, сабагыбыз 1:20да бүттү, 1:27де автобусубуз бар, кайра кайтып келебиз. То есть роботтай болуп калганбыз да. Ал жакта мындай творчествого же башка бир нерсеге убакыт бөлүүгө бир аз мүмкүнчүлүк аз эле да. Чарчап калабыз, кечинде келебиз, китеп окуйбуз, ошо эме сабактарды жасайбыз. Кыргызстанда болсо бизде бош убакыт элдерде аябай көп. Анан ошондон улам творческий келет окшойт бизден элчи. Компьютерде отуруп, жандай монтаж кылып же программада иштөөгө шыгым жок, өзүм билбейм, бирок ошол уюштуруу жагында менде шыгым бар экен. Ошондон улам уюштура алдым. Колуңуздардан келсе, ушул IT тармагына, жандай эле креативдүү индустрия тармагын көзгө алып, ушул жакты өздөштүрүңүздөр.